Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын эфирдик убактысын актуалдуу маек берүүсү улантат. Өзүңүздөр билгендей эле буга чейин кесиптешибиз Арзыгүл Галымбетова мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Бүгүнкү күндө Баткен, Ош жана Бишкек шаарларында эскерүү иш-чаралары дагы жүрүп жатат. Анда анын эмгектери эл үчүн, шаар үчүн жасаган бир катар жумуштары жөнүндө эскерилди. Дал ушул эскерүү кечесинен атайын мамлекеттик кызматкерлер дагы Баткен медиа борборунун студиясына келип отурат. Тааныштыра кетсек, алгач эле Баткен шаарынын вице-мэри Мансурбек Маматисаев, саламатсызбы? Ал эми кийинки коногубуз Баткен районунун акиминин орун басары Кишимжан Кыдырова, саламатсызбы? Ал эми Баткен шаардык мэриясынын маданият бөлүмүнүн башчысы Равшанбек Бадалов, саламатсызбы? Кош келипсиздер. Алгач эле ошол сизден баштасак, маркум Арзыгүл Галымбетова негизи шаардын өнүгүүсү үчүн кандай салым кошту эле, кандай жумуштарды жасады, ошого токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Албетте бүгүн өтө кейиштүү күндө отурабыз. Мына арабызда өзүбүздүн карындашыбыз Арзыгүл Галымбетова мезгилсиз дүйнөдөн кайтып, бул кыз боюнча айтып кете турган болсок, ушул акыркы 6 айда өтө тыгыз иш алып бардык. Шаардын социалдык өнүгүүсүнө кошкон салым өтө чоң. Бул кызды мен жеке журналист катары айтпасам да, бул адамгерчилик сапаты өтө жогору инсан эле. Бул Арзыгүл Галымбетова карындашыбызда баягы чегерачы журналист деп аталып келген дагы бир себептери болуш керек. Бул өтө мындай тайманбай, каракылды, как жарган патриот кызыбыз эле. Бул кыздагы сапаттарды кээ бир жигиттерибизде дагы жок сапаттарга ээ кыз эле да. Акыркы учурда ушул шаарыбыздын өнүгүүсүнө инвесторлор менен иштешүүдө өтө чоң салым кошуп келди. Мына Турция мамлекетинин Малатия шаарынын менен биздин Баткен шаарынын меморандум түзүп, ошонун алкагында бизге инвесторлорду тартып, ушул түн болобу, күн болобу, ушул кыз баягы тил билген да жакшы экен. Бул ошол турк тилин билет экен, которуп, өзүнүн убактысы аз болсо дагы ошол түрк инвесторлору менен чогуу жүрүп, ушул шаарды өнүктүрөлү, шаарыбыздын баягы мигранттарды токтотолу, ушул жерде кошумча иштерди ачып, ушул жеке шаардын тургундарыны, Баткен район тургундарыны ушул иш менен камсыз кылайын деген бир өтө чоң максаттары бар эле. Тилекке каршы бул кыз арабызда жок, бирок ошол жеке ишкерлер дагы бүгүнкү күндө ошол Арзыгүл Галымбетова кызыбыздын эмгегин баалап, ошол азыр Баткен шаарына салынып турган үйлөрдүн, көп кабаттуу үйлөрдүн биринин атына, бирине ушул Арзу комплекси деген сыяктуу бир атты беребиз деп азыр иш алып барып атышат. Андан сырткары биз ушул кызыбыздын атын өчүрбөс максатында ушул Баткен шаарыбыздын бир көчөлөрүнө атын ыйгаруу боюнча азыр кеңеш менен иш алып барып жатабыз. Кудай бурса кеңештен бекитсек, бул кызыбыздын атыны ушул шаардын бир белгилүү көчөлөрүнүн бирине ыйгарабыз деген оюбуз бар. Чоң рахмат сизге. Кишимжан айым, сиздин акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле, негизи адамгерчилик сапатына жумуш иштешкен болсоңуз, кандай жумуштарды аткарып элесиздер менен биргеликте? Арзыгүл Галымбетова, бул аябай азыр биз айтканга деле оозуң барбай, көкүрөгүң, жүрөгүң ыйлап, көзүңдөн жашың токтогон убак болуп атат. Себеби ар бир адамдын өзүнүн орду болот экен жаратылышта. Бул 2009-жылы окууну бүтүп келгенден кийин, анан биринчилерден болуп анда администрацияда иштечмин. Мен да сизде журналистканы бүтүп келдим, мен ишке киришим керек деп келип калды. Анан ошондо телевидение ачылган убак эле. Антында мен ошентип эле айттым. Телевидениеге кирсең жакшы, сен журналисттерди издеп аткан учурда азыр эми көп адам бизден окубайт журналистикага деп. Анан эле Алим Токторовдун өчүрүлө ал киши менен иштешип калды. Тыпылдап, аябай адамгерчилиги, анан өзүн, бунун башка адамдардан бир айрыкча сапаты өтө тез, анан өтө тыккан болчу. Маалымат ушу жерде болуп аткан, ошо менен жараша эле интернет булактарына кошо чыкчу.
эч нерсени бир кийинкиге калтырбаган бир артыкча сапаты бар эле. Анан ол кийин докторлуктан кийин анан Мамажан Бердишмен иштеп жүрдү, анан кийин частныйга өттү, анан өркүндөп өсүп журналистикалык өзүнүн керемети өркүндөп, кийин чыгармачылык менен аябай ар тараптуу болуп өнүктү. Анан АК пресстин жамааты дагы бүгүн эскерип кылып атат деп угатам. Деги эле бул кошо иштешкен жамааттардын бардыгы бүгүнгө чейинки кече атын уккандан бери эле ушу жөнүндөгү сөздөрдү авазын айтып ооздору тыялайт да. Анан бул менин өзүмдүн жекече мында баалаган жактарым ошол өтө журналистикалык өзүнүн кесибин өлө сүйгөн. Биздин тил менен айтканда, анан бул өзүнүн чыгармачылыгынын үстүндө иштеген. Чыгармачылыгында бир нерсени жазардан мурда ошол жазып аткан нерсесинде уят болуп калбайын деп эртеңки жоопкерчилигин кошо түздөгөн, кошо эстеп ошонун үстүндө иштеген кыз болчу. Анан көбүн эле мындай айтып эле оозунда айтып эле калып калган журналистиктердин бирине да окшогон жок. Экинчиден журналистикалык өзүнүн бир тартиптери бар журналистикада. Ошол тартиптерди теги эле бузган жок. Анан өзүнүн көргөнүн, укканын таасын таамай айтчу. Тайманчы эмес бул. Ушундай бир батыр жүрөк кыз болчу да. Биздин чек аранын аймагында ошентип эми көп жылдардан бери билем, иштешип, кээде кеңешип, кээде дагы бир нерсе болсо анан өзүнө кемчилик же бир замечание айтасың да, мындай тура эмес кылып койгон жерлеринде койчу Арзугул, эмне кылып таштадың? Ушул жериң тура эмес эле болду. Эмне десең деле деп айтсаң, мындай тайманбай урушуп кетчү эмес ал. Күлүп ушинтип таштадымбы, ушинтип коем мен деп тамашалап, анан өзүнүн кемчилигин дароо аркасына алып ушинтип койдум деп мойнуна алган бир артыкча сапаты бар эле да. Кээ бир киши баягы илгеркинин сөзү бар, өлгүчө баягы акмак өлгүчө мойнуна албайт экен да акмакты. Бул ошо айткан жериңден кабылдачу. Анан эми буну баардыгы эле эл жакшы таанып калды. Айрыкча биздин чек ара аймагы үчүн бул чек арачы журналист аталганы бекеринен эмес да. Мына өткөн эле 29-чу буга чейинки ар бир окуяда, Чарбак окуясы, Аксай окуясы, Көкташ окуясы, Таштымшы окуясы, канчалаган окуялардын бардыгында ушу кыз жөн эле военный аскер бөлүктөр иштегендей иштеп жүрдү. Кошо ер шарка кошо басып, уюм калды, буюмум калды, же бир убактым жок, же тыйылым жок калды, же бензиним жок калды деген билген эмес да. Бирөөдөн ошентип суранган дагы эмес. Ошондой бир артыкчылыктары бар эле да, ушу өзү айлыгын алып болсо да чапкылап жүгүрүп жүрө берчү. Анан ошо 29-30 апрелде болгон каргашалуу окуяда ошо жетекчилердин бири айтат да, буга чейин эле айткан. Биз дейт ушу төңдө аяк бияктан атыш болуп атат дейт, анан эңкейип жатып командага каратат, мындай сойлоп тоголон түшө турган жерге жакын келип калдым дейт. Анан тоголон мен ушундай келип арктын жегине келсем, аркамдан деле бирок ошол тоголон түштү дейт. Анан мынтип бурулуп карасам, Арзугул экен дейт, Арзу экен дейт. Биз Арзу дечүбүз да эми атын. Арзу экен дейт. Эй, сен эмне кылып жүрөсүң десе, ошол жерден микрофонун берип атат дейт. Айтып коңузчу ушул эмнеликтен болуп атат деп дейт. Мына журналистика, мына сүйүү, мына кесипке болгон өзүнүн ушундай ашыктыгы, кесибине ушунчалык ашыккан, ушундай сүйгөн мыкты журналист кыз болчу. Анан ал чарчаганды билчү эмес. Азыр келип деле кайра бара берчү. Кечеги пандемиянын учурундагы иштерди кара. Ошол бул ушу көзүнө көргөн туура эмес нерсени ачык эле айтчы. Ачык жана ошону далилдүү айткан үчүн анын аркасынан башкача пикирлер кетчү эмес. Өзү комментарийлерди жазып, Facebook барактарына активдүү катышчу. Бардык көргөн нерселердин баарын жазчу. Ошондо комментарийлер мындай жыйындысын алып көрсөң деле, ага карата мындай туура эмес пикир кетчү эмес да артыкчылыгы. Себеби көбүнесе бетке айткан, чыгаан, чынчыл адамдардын жасаган ишине дайыма мындай кемчилик кошо же бир болсо негатив сөз жармашып жүрөт да. Бирок буга эч кимде ошондо такыр букыраган лайк басып койчу мынтип. Анан билбейм, өлөр кишинин эмеси акыркы кездерде ушунчалык татынакай болуп ажар айдай жанып калган эле. Ушу телевидениеден алып баруучулук кызматтарында чыгып калганда дагы ушундай салонго барып келип өзүнө болгондо сүйүүсүн көрсөтүп, жаркылдап бир башкача тийде, башкача образда чыкчу. Анан биз көргөндө баары бир айтабыз да, биз эми мурдатан анын насаатчысы болуп калдык. Арзугул, сен ушу кулпуруп эле баратасың, өзгөрүп эле баратасың.
Шу сенде бир кеп бар. Жашоонун эмеге башкача ачылган көз караш, жашоого болгон өзүңө болгон сүйүүң күчөдү деп, чыгармачылык менен кошо чырагың күчөдү деп ушинтип койчубуз. Сонун молдорду салынып баргандай болуп, ушундай сонун болчу. Көрсө, ал обществого чыккан адам эл менен кошо жашап, элге туура келген нерсенин бардыгын, өзүндөгү нерсенин баарын өркүндөтүп чыгара баштаган. Анан бул аябай буркирде болчу ошол учурда. Мен ошол окуянын учурунда мен да жүрөгүм оойт да. Күн түнү менен баягы эвакуацияланган адамдарды алып жүрүп, анан кийин саат 4-төрдө барып кабинетте дагы бир аскансыздар экөөбүз эле болчубуз. Ошол жерде отурганда дагы бул ушу интервью алып жүрүп түндө келип, анан мен ошол жерде ооруп калдым да. Ооруп калгандан кийин анан бул ошого попал болуп калып, чырылдап, айнектерди ачып, бакырып, суларып чачып ушинтип жүрөт да. Бул дагы бир башка жүз да. Ушундай мээримдүү да болчу. Айта берсем, буга аялдык касиети, ушундай бир адамгерчилиги, намыскөйлүгү, мунун намысы ошонун өзүнүн түгөттүп эле койду деп ойлойм. Ушунчалык намыстуу кыз болчу. Туура эмес нерсе болуп калганда аябай ошонун үстүндө иштеп кыжалатчылыгы күчөчү. Эми бул аркасында бала калган жок, аркасында ардактаган күйөө калган жок, бирок бул аркасында абаз кылып кийин айта турган жакшы из калтырды. Эмгектерин, чоң эмгектерди калтырды. Мунун ар бир эле нерсеси аталганда, аталбаса да ошого окшошкон жүз берген учурда арзуу экендиги көрүнүп тура турган бир түбөлүктүү из калтырды. Адам баласы өзүнүн артында из калтыр деген ошол да. Өкүнүчтүүсү жакшы эле. Андан кийин ошо аркасындагы эл эскерет муну, эми элдин жүрөгүндө дайым жашап кала берет. Бул кыз менен иштешкендин бардыгы, тааныгандын бардыгы, журналисттер, коллегалардын баарынын жүрөгүндө биротоло сакталып калды деп айткым келет. Эскерип отурганыбызга ушу өкүнүчтүү кайран кыз. Рахмат. Ал эми Рахманбек мырза, негизи айтсаңыз, маданият бөлүмүндө жетектеп келатасыз. Кандай жумуштарды иштештиңиздер? Негизи акыркы жолу качан кездештиңиздер эле? Ошолорго токтолсоңуз. Арзыгүл менен 2009 жылдан бери иштешип келатабыз. Ошо шаардын аймагындагы бардык соц проектлерге кызыгып, биздин бюджетибиз бекилгенден бери кызыгып, анан шаардын тазалыгы боюнча күйүп, шаардагы чечилбеген маселе боюнча жүрөгү ооруп, күнү түнү чыга берчү да телефондон. Мага ушунчалык карындаш катары жүрөт эле. Телефондон түндө болсо да эртең кандай проект бар, эмне кылабыз, кандай кылсак кандай болот, ошондой бир жакшы жүрөгүмдө өйгөн маселелер бар. Жакшы окуган кыздарды коңшу мамлекеттердин жакшы шаарларына саякат уюштуралы деп ошентип жүрүп, анан bir күн бир проект ишке ашып калды. Биздин социал турмуш оор балдарды биз Египетке жөнөтүп калдык. Долбоордун аркасынан, демөчөлөр эсебинен. Аябай ошону мактап, прессаларга чыгарып, ушундай маалыматты так даана берет эле да, тайманбай. Ушул бир иш-чара өткөрүп аткан болсоң, 2-3 мүнөттүн ичинде уже бүтүндөй мейкиндикке чачыратат эле да. Анан аялзат катары сулуу, ыкчам кыз эле, анан аке болуп, аке деп аябай жакын көрөт эле, биз көп кеңешет эле көп иштерди. Анан кече 8 март майрамды өткөрүп атканда өзгөчө болуп келип, майрамды көркөлөп отуруп, жакшы кылыпсыз, пресса аябай пресса тармагынан бир стол берипсиз деп кесиптештери менен отуруп, анан ортосунда ошо майрам ушул акыркы көргөн ушул майрамда отурдук да. Анан эжекеси Кыргызстанын мамлекет президент колдон сыйлык алып келди, эжекесини кучактап чыгып эжекесине сөз берип, эжекеси муну эстеп, окуучулук күндөрдү эстеп, баардыгыбызды боорубузду эздирип, эжекеси күлдүрүп, бир ушундай башкача болду эле көрсө, ошондо биз менен коштошкон экен да. Бүтүндөй энелерин баарын куттуктап, өзгөчө майрамды өзгөчө шаңга бөлөдү эле да. Майрамды өзгөчө куттуктоодо айтып, жеке гүл алып келип, эжекесине өзгөчө гүл берип, Халиме жекеди. Халиме жекеси экөө кайра сүрөттөргө түшүп, 5 мүнөттүн ичинде эле бүтүндөй маалымат таркатып, ушундай бир жакшы өткөрдүк эле. Эми биз инсан катары, акеси катары биз жакшыны убагында баалабайт экенбиз, биз көз өткөндөн кийин айтат экенбиз, көз өткөндөн кийин эскерет экенбиз. Бул биздин кемчилигибиз ушул. Биздин бүгүн аябай өкүнүчтүү болду. Ошону көзү тирүүсүндө жакшы эмгектерин айтып, баалап, көзү тирүүсүндө ушундай бир жакшы иш-чараларды өткөрүп койсок болот эле. Эми бүгүн баардыгыбызды өксүтүп, ушундай өмүрү кыска экен. Топурагы торукко кайырлуу болсун.
Анан ойлоймун ата энесиден жалгыз кыз болуп мындай үйдө ошо бир туугандар менен турган болуп калды. Эгерде ойлойм апасы тирүү болгондо кызым турмушка чык деп сурок коюп кичине мөөнөт берип турмушка чыгарып эле бул анан эмгектеп эле эртең менен кечинде жумуш эле болуп калды. Мында башка болбоду да, анан турмуш күткөнгө деле мындай убактысыз деле болбоду. Себеби турмуш күткөндө эле убакыт керек, башка керек. Ооба, жан дили менен берип эмгектеп ошо чек арачы деп айтып атат. Элдин баары эле билет, Арзугүлдү баары тааныйт. Арзугүлдүн телефону доступы, ким деле чыкса Арзугүлгө чыгып телефондон байланышып, биздин көчөнү суу басты же тигиндей болду, бул көчөдө суу чыкпай атат деген маселелер, бардык социалдык маселелер боюнча бизге тез жардам берет Арзугүл. Кайсы жердеги биз кемчиликтерди Арзугүл аркылуу, Арзугүлдүн калеми аркылуу тааныйт элек да. Эми өкүнүчтүүсү артында бала калып үй бүлө калса жакшы болот эле. Эми ал тагдыр, турмуш, аны бир нерсе деп биз ага баа бере албайбыз. Адамгерчилиги ошо эмгеги менен из калтырганы жакшы болду. Мынтип кесиптештердин алдына аябай жакшы жумуштар жасап кетти деп ойлойм да мен. Бүгүн өзүңөр көрдүңөр, чоң республика масштабта аябай жакшы иш-чараларды өткөрүп атат. Маса маалымат каражаттарын бардыгы өткөрүү, эскерүү, мүнөталардын эскерүү иш-чараларын өткөрүп атат. Кече дагы менен бир-эки телеканалдар чыгып, ошо сиздерге бүтүндөй Баткен элине кайгырууну көңүл айтабыз деп көңүл бөлүшүп атат. Бул да Арзугүлдүн адамгерчилиги, Арзугүлдүн адамгерчилик сапатыны айтып түгөтө албайсың да. Бир чоң дастан да. Ошо эжекесин мактап, жактап бир 5-10 мүнөттүн ичинде эле майрандырып өзгөчө уйкусу боло турган энелерди башкача эмоция менен, башкача абалга келтирип койду да. Анан эми ушундай ажарлуу кыз экен, эми өмүрү кыска экен. Кесиптештер эстеп жүрөбүз, эскерип жүрөбүз. Эмгеги калды артында. Бүгүн көрдүңөр чоң масштабтагы эскерүү кече Маса маалымат каражатында Бишкекте өткөрүп атат кесиптештери. Эми бүгүн бааланып жатат да көз өткөндөн кийин. Мен ойлойм да ушул адамдын жасаган эмгеги рахмат тирүүсүндө бет маңда айтылса, аябай жакшы болуп, жашоого жашоо кошуп, ушул жашоого болгон үмүтү кадам алдыга таштап, бир кайра бир боло эле деген ойлойм да. Биз эми бул жеке өзүбүздүн пейилибиз мен түшүнбөй калдым. Эртең менен бери 1-2 күндөн бери өзүбүздү биз деле стрессте жүрөбүз. Ушундай жакшы араңдан бир жакшына журналист кыз сүрүлүп дүйнө салса кандай балда кылат экенсиң. Ошондой жакшы иштеди, эмгек менен бааланды. Эмгеги менен элге бааланды эле да бул кызыбыз. Жооңузга рахмат. Негизи Мансурбек мырза, айтсаңыз, ошо вице-мэр катары бүгүнкү күндө ошо шаардын жерлердин ошо жетекчилери менен кандай иштешти деп айта аласыз негизи өзүңүз? Мына Кичимжан Абдыкадыровна, Рошенбек Калбаевичтер айтып кетти. Негизи бул кыз боюнча айтып отурсак сөз түгөнбөйт. Бул тайманбай багы кээ бир журналисттер бар, эми бар эмес, бир тараптуу маалымат чагылдырып келет да. Бул Арзугүл эки тараптуу маалыматты мындай элге берип, баягы көшөгөндүн алды аркасы дегендей маалыматтарды мындай даана так анан элге мындай жеткиликтүү кылып жеткизүү да. Анан ушу шаардын мекеме ишканалары баягы кандай гана иш-чаралар болбосун, бул Арзугүл өзүнүн дагы салымын кошуп, бул жерде мындай кылалы, бул жерде мындай иштерди алып баралы деп өзүнүн да бир албетте бул баягы журналист болгондон кийин бул уже дастыктан журналист деп айтсак болот. Бул кээ бир журналисттерде мындай касиет жок. Муну ачык айтышыбыз керек, мойнубузга алышыбыз керек. Бул ошо өзүнүн чечкиндүүлүгү менен баягы жардам берип, баягы ар кандай иштер болбосун да майын чыгарат эле да. Анан да бул айтып кете турган болсок, мына Кичимжан же кээбиз туура айтты. Бул аял киши болсо дагы түн болобу, күн болобу, кар жаайбы, жамгыр жаайбы, өзүнүн кесибин ушунчалык сүйгөндүгүн көргөзөт эле. Ошо баягы кандай гана бир кооптуу жер, баягы чегара болбосун, башка болбосун, ошол жерде жүрүп, мындай элге түз маалыматты жеткиликтүү берип жүргөн бул характерине муну мактап бүтө албайбыз да. Тилекке каршы өмүрү кыска экен, арабыздан кетти. Бул кыз боюнча мен мына тирүү кезинде дагы мына 6 ай тыгыз иштештик деп айтып кеттим. Бул Арзугүлдүн артынан бир мындай негатив сөздөрдү укпадым да.
Жалаң бұл Арзыгүл өз кәсібін сүйген инсан, сүйген журналист деп. Демек, ел балығы бұл қыз баяғы журналистің ту чоқысына жетіп қалған, мұнда бышқан журналист деп есептесек болады да. Ошоны айтып кеттім. Чоң рахмат, Алеме Кишимжан айым негіз айтсаңыз. Бүгінгі ошо кесиптешибиз Галымбетованын бүгүндө ошо район аймагынын өнүгүүсү үчүн канчалык салым кошалды? Мен жана да айттым, биз менен ошо окууну бүтүп келген күндөн эле баштап ушунга чейин теле ажыраган жок эч нерседе. Анда сендан тамашалап койчу. Элдерге үй берип атыптыр, жер берип атыптыр. Мага нерсе деп калчу мен. Ошол шаардын тургунумун, бирок мен айылдын ишин кылам деп ушинтип тамашалап калчу. Анан ал кошкон салымы ар бир биздин чек ара аймагындагы ар кандай, мисалы, наркы башка мамлекеттер тарабынан берилип кеткен маалыматтарды өз учурунда туурасын чыгарып, бир тараптуу эмес, эки тараптын пикирин эске алып, ошол жерде болгон нерсеге реалдуулук менен мамиле кылчу. Ошол эле учурда мисалы көзүнө көрүнгөн айтып атам го, жанагы туура эмес, жаман нерселер болсо дароо ошону айтып чыгарчу. Анан жетекчиликтери менен аябай жакшы иштеше алчу. Ушундай бүгүн деле облустук мааниде Арзу Калымбетованы эскерип, губернаторубуз баш болуп эскерүү кечеси өткөрүлдү. Бул дагы оңой эмес. Бул өзүнүн коюп койгон эмгегинин аркасынан жасаган бул кызматтарынын озуру. Жүн эле адам эскериле бербейт. Ошон үчүн илгеркилердин сөзү бар. Өлүгүң дагы баарынан өйдө болот деген. Бул нерсе бул өтүп кетсе дагы артында ушу унутулбаган, сабалаган сөздөр айтылып жазылып атканы бул оңой эмес. Биз кандай нерсени күпүлдөтүп айтканыбыз менен, бирок бул оор кабарга күпүлдөшкө дагы керек болсо адамгерчилик жагынан да биздин ушундай табиятыбыздан бекем кайгыга салды да. Анан райондун аймагында бардыгы эле логистикалык центр болуп, эмне кыймыл болсо, элге мурда, ушу өзүнө мурда жеттип маалыматтарды алып, же жеткирип койгула, же алып кеткиле деген бир маселе да кылчу эмес. Ошону ошол убагында бир минутка калбай чыгарып, мисалы Көктөштө бир маселе, бир иш-чара өткөрүп, Баткенге жеткенинче аныкы уже чыгып окулуп, комментарийлер жазылып кетчү да, бул анын артыкчылыгы да. Анан бирөөгө тарынган деп билчү эмес ушул. Башкача бир характери эле да. Бирдеме деп катуу сүйлөп коесуңбу, башка нерсеңди эле тарамай деп эле күлүп эле кетип калат эле. Бул өтө артыкча сапаты бар. Ошол сапаты балким элдин ичинде эмгектенүүсүнө чоң шарт түздү да. Адамгерчилик жогорку сапаты, өзүнүн активдүүлүгү, бирөөнү тарымта койбогон, бирөөгө таарына бербеген азиз сапаттары дагы бул эл денесинде кала тургандай иш жүргүздү окшойт. Анан бул туруктуулук менен иш алып барды. Жараткан буга бар жакшылыктарды, бар талантты, бар чыгармачылыкты берди. Эми балким тирүү жүргөнүндө бул андан да бийик серелерге жетмек. Үй бүлөлүк жагынан бирок өзү бардыгын боло бербейт. Үй бүлөсү боюнча турмушка чыккан. Балалуу болбогондугунан жашоосунда ажырымга мажбур болгон. Бирок ал ошол жашоосун өмүр бою урматтап, ошол алгачкы турмушун өмүр бою абас кылып айтып, бир жакшы пикирлер менен жашады да. Анан эми өзүнө өлбөс калтырган изи ушул болду. Бул качандыр бир кезге чейин жомок болуп айтылып, дастан болуп жазылып кала турган ишти калтырды. Бул мамлекеттик бийлик өкүлдөрү менен, карапайым эл менен, жеке ишкерлер менен ушу тыгыз байланышта иштеди. Эч кандай бирөөгө бир жанагындай кээ бир журналисттин ар кандай жүзү болот да. Бирөөгө бир жагынуучулук кылбастан, бирөөнүн ушу таламын талашып тура албастан, ал элдин гана таламын талашты, мамлекеттин таламын талашты, мамлекеттик кызыкчылыкты талашты. Ошол кызыкчылык үчүн тике турчу. Жок, бул жерде мындай болуш керек. Жок, андай болуш керек деп. Бул ушу жанагы чек арадагы аймактарда жүргөндөрүндө көрсөң да ушундай патриоттуулугу жүзүнөн чыгып турчу, баскан изинен чыгып турчу. Бул жерде турсаң, тепияка тез эле жетип аны да чагылдырып турчу. Бул өзгөчө бир патриот, чыныгы чек арачыл журналист деген аты бекеринен берилген жок, ошол бойдон кала берет.
Урматтуу коноктор, студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетиптир. Негизи эле ушул кесиптешүүбүз жөнүндө айтсак, негизи сөз көп, убакыт деги эле жетпей калышы деле мүмкүн деп айта алабыз негизи. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз маркум кесиптешибиз Арзугүл Галымбетованын эскерүү түз эфирин өткөрдүк. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламат туруңуздар.